жакшы адистер көп, бирок мындайчасын айтканда жетишпейт да. Мотор боюнча профессионалдык деңгээлде азыр эч ким жок. Жакшы усталарды карасаң баары возрасттагы адамдар да. Азыр бул адисти окутуп аткан адамдар почти жок. Анан жаштарды карасаң, жаштар Россияга кетип аткан, чет өлкөгө кетип аткан, башка жерлерде иштеп аткан. Анан бизде өзүбүздө жаш кадрлар жок, жаш адистер жок. Ассаламу алейкум жигиттер, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Автодок берүүсүндө биз кайрадан Кимсан байкеде коноктобуз. Кимсан байке менин өзүм жакын акелеримдин бири. Аке Кимсан байке өзүңөр билгендей эле машинанын негизги основа мотору болгон, жүрөгү болгон, доктору десек болот. Элдерге мындай не деп коет? Кыргызча кылып айтканда жайдары кылып баарын түшүндүрүп берип атат, көрсөтүп берип атат, эч кандай сырлар жашырбай. Эми Кимсан байке азыр жаңы проект баштады. Ошол проектти Кимсан байкенин өзүнөн толук бир маалымат алып кетели деп келдик. Ошону Кимсан байке, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы, кош келипсиздер. Ушул проектиңиз жөнүндө бир айтып берсеңиз, кандай болуп башталып кетти, кандай ойлор болуп атат, кандай пландар болуп атат, бир толук айтып берип койсоңуз. Өзүмдүн проектим жөнүндө айта турган болсом, баардын башталышына себеп бизде Кыргызстанда жакшы адистер көп, бирок мындайчасын айтканда жетишпейт да. Ошондуктан баягы биз 15 жылда алган өзүбүздүн билимибизди жаштар менен бөлүшөлү дедик. Баягы мындай жакшы усталарды карасаң баары возрасттагы адамдар да. Анан жаштарды карасаң, жаштар Россияга кетип аткан, чет өлкөгө кетип аткан, башка жерлерде иштеп аткан. Анан бизде өзүбүздө жаш кадрлар жок, жаш адистер жок. Анткени жашы өтүп калган адам уже 40тан өткөндөн кийин уже баш жаштардыкындай иштебейт да. Жаштар информацияны толук алат. Ошол өзүм билген мотордун тонкостары боюнча кантип диагностика кылабыз моторду кантип оңдойбуз. Кыскасы адамдардын көйгөйүн чечкенге, жакшы адистерди чыгарганга өзүм алдыма максат кылып койдум. Жакшы. Мисалы Бишкек шаарында жашаган, же болбосо региондо жашаган, желаниясы бар, каалоосу бар жаштар келип менден ушул өнөрүмдү үйрөнсө болот. Бир өзүмдүн определенный программам бар. Ошол программа менен окутам. Алыс жерден келеби, ошол үйрөнгөнгө бардык шарттарда өзүнүн каалоосуна жараша. Главный каалоо болуш керек да, баягы акчанын аркасынан кууп деген нерсе эмес, именно каалоо болуш керек адамда. Анан келсе бул жакта баягы 15 жылда алган опытты как мотивация катары жаштарга келечекте бир өзүнүн бир жолун таап кетиш үчүн үйрөтөбүз. Аны любой адам келип үйрөнсө болот. Не только жаштар, чоң адамдар, орто жаштагы адамдар келип. Бирок мындай нерсе бар да, адам кээ бир адамдар жазат мага, сизге барып үйрөнсөм болобу, канча төлөп бересиз депчи. Өмүр бою нан таап жейм. Ошонун илими менен деп туруп, анан анга 1 ай, 2 ай убакыт бөлгөндө эле адамдар ошону негедир эсептеп баштайт да. Туугандар, эгерде ушуну чында бел байладыңыздарбы, мен мастер болом, машинанын доктору болом, ушул нерсени кылам дедиңиздерби, баары туура. Үй бүлө бар, бала чака бар, багыш керек, тирлик бар, токтоп калат туура. Бирок илим алыш, ине менен кудук казгандай деген ал нерсе мына ушул болот. Сабыр кыласың, бир аз карыз аласың, үй бүлөңө жарым бересиң, жарымын окууга бересиң, анан бир аз инструмент аласың, бир аз курбанчылык кыласың, убактыңды бөлөсүң, келесиң, итаат кыласың, анан илим жугат. Ошондуктан туугандар, азыр мен силерге бир өтө өзгөчө бир чоң шанс болуп атат. Мен айтасыңарбы? Чыпчынын айтам, мынакей Алла көрүп турат, мени чакырган жоксуз. Ооба, мен сени чакырдым. Мен мына өзүм келдим. Эмне үчүн келдим? Мен ушул жаштарды мындай жаштыгынан кесипкөйлүккө үйрөнсүн деген бир контенттерди алып жүрөм. Ошол себептен Кимсан байке жарыя кылган, мен жөн эле рекламасынан көрүп келдим да. Ушул азыр Кыргызстанда мына менин сферамда окутуп атат. 5-6 мугалим окутуп атат. Мотор боюнча профессионалдык деңгээлде азыр эч ким жок. Моторду эмне гряз десиңер, башка десиңер, мотору жок, кайсы машинаң жүрөт экен? Мотор жок, машина жүрбөйт. Лампочкаң жанбай калса жүрө бересиң.
башкаң жанбай калса жүрө бересиң, бирок мотору жок жүрө албайсың. Так что мотор бул машинадагы самый важный, самый бандай көп акча кете турган элементтердин бири. Так что бул азыркы күндө машина өнүгүп атат. Вот бензин, дизель дейсиң, любой. Ошондуктан азыр бул адисти окутуп аткан адамдар почти жок. Тем более кыргызча, баары эле орусча сүйлөйт, англисче сүйлөйт. Баягы патриот болуп кыргызча видео тарткан саналуу эле адамдар бар. Эми ушундай бир чоң шанс болуп атат, пайдаланып, туура пайдаланып калгыла. Акчасычы 1 сомго окутабы, 100 миңге окутабы? Ал маселе маанилүү эмес. Главный өнөр. Ал мисалы кимдир бирөө айтат. Эми бардык адамга жага албайсың да. Бирөө айтат, Кимсан байке жакшы оңдойт, бирөө айтат, Кимсан байке карабайт. Жигиттер, если эл тараза деп коет. Действительно, если Кимсан байке жакшы уста оңдоо болсо, анда мындай 100 миң деген адамдар подписанный болуп, ошол каналды карабайт эле да. Адамды эл тараза дейт, эл эле баалап коет кандай экен. Так что жигиттер өзүнүн гаражында отуруп алып, төшүн кагып, менден башка эч ким менде жасай албайт дегендериңин 1000 адамы жок, 1000 подписчиги жок. Так что мындай эл баалап атабы? Элдин деле сөзүн кое турайчы. Желанияң барбы? Үйрөнөсүнбү? Канча убактың бар? 10 күн убактың барбы? 15 күн убактың барбы? Мына ошондой реклама болуп атат. Мына айтып атат, канча убактың бар? Кел деп атат. Главный желание менен келсин, мен үйрөтөм деп. Туурабы экен? Главный желание менен келгиле. Бул жагыны полный каалайсыңбы теоретически, каалайсыңбы практически, каалайсыңбы 1 ай, каалайсыңбы жарым жылга шарт түзүп берет. Ушундай проект баштады, бул өтө чоң проект. Кыргызстанда мындай проект боло элек, вообще боло элек. Биринчи жолу. Так что жигиттер бул нерсени келип алып иштеп берейин, акча төлөп бер. Жок, мындай нерсегечи өтө чоң акчага окутушат. Мына мен мисалы Россиядан илимин алгам. Россияда 10 күнүнө 100 миң окутат. Алматыда 10 күнүнө 100 миңге окутат. Аны баягы региондо гана бирөөнүн колунда жарым жыл иштесең күнүнө 1000 сомдон берип турат. Бул андай окуу эмес бул. Бул жерде 500, 600 деген машиналар бар го, азыркы пикте жүргөн машиналар. Жаңы чыгып аткан машиналар. Мына аркабызда внедорожник турат. Бул жерде баягы эң заманбап машиналарды жасашып жүрөт. Так что жигиттер бул шансты колдонбай бербегиле. Ошондуктан мындай туура маалыматты туура түшүнүп, жакшы анализдеп туруп, анан кийин бул жака байланышка чыгыңыздар. Мына мисалы мен дагы азыр келип эле мындай ушу жакшы проект экен деп мен дагы видеого тартып кетип атам да. Негизи өсө турган убакыт келди. Мисалы биз окутуп жүрөбүз, мынакей мен 10 жылдан бери окутам, бирок мен да айттым го, бизде уже 50 жылдан бери окутуп келишет. Мотор сферасында мындай масштабный сфера, так что жаңы башталып атат. Давайчы. Мына азыр мен деле канча күн жашашымды эч ким билбейт, Кимсан байке деле. Мисалы балким Кимсан байке бул оюна кайтып калаттыр 1 айдан кийин, туурабы? Так что шанс болот атабы? Давайчы эметебиз, колдонобуз, уста болобуз, өнүгөбүз, өсөбүз. Ошондуктан аракетиңер кылгыла. Өзүңөр окуп алсаңар, тууган уруктарыңарга тараткыла, бөлүшкүлө. Ушул нерсени пайдаланып калганга баардыгыбызда иншалла мүмкүнчүлүк бар. Эми байкем ушул бир сөздүн акырында жаштарга бир кандай кеңеш бересиз? Эмне кылса жакшы ийгиликтер багынтат? Кандай жол менен, мисалы, кандай шаг ташташ керек? Биринчи болуп туруп, ата-эненин айтканынан чыкпаш керек. Эң негизгиси ата эненин ыраазычылыгы. Андан кийинкиси бир жумушту кылып атканда ошол жумушка тың кармап жумушту, ошол бир иштин башын өзүнө ар жер бир жакка ташап, жумушту мисалы жумушту баштап атканда өзүнө жараша кыйынчылыктар болот да. Ошол кыйынчылыктарына чыдап, баягы оңой акча табам деп азыркы күндө баягы немелер көбөйүп кетпедиби? Ар кандай оюндар, ошондой нерселерге кызыкпай, жеңил акча табууга кызыкпай, өнөрдүн башын кармаса, ушул өнөрдү эле өнүктүрүп туруп, колуну кара майга батырбай, туура жолго, туура руслага жүргүзүп, акча тапса боло турган заманда азырчы. Азыр техникалар өнүгүп атат. Азыр электромобиль дейбизби, водороддо жүрө турган моторлор дейбизби, же болбосо баягы гибридный моторлор дейбизби. Ошолор будан буягыга эски моторлор, трамблерный моторлор уже болду.
Буларды азыр устаканаларга кирсең эч ким деле карабайт да. Мисалы, азыр жаңылыкка карап интилиш керек да. Ошол жаңылыкты үйрөнсө, бир базаны алып алса адам өзүнө, ошол база менен жашоосун каалаган тарабы өзгөртсө болот да. Ошол жаштарга бере турган мотивация ошол чет өлкөгө барып, бирөөнүн кулу болуп иштеп, огородун чабып, стройкасын кылып жүргөндөн көрө өзүңөргө бир өнөр үйлөнүп, жашоодо бир алдыңарга койгон максатыңарды жакшылап туура жолдо колдонсоңор, ошол эң сонун болот. Ушундай. Рахмат атайын убакыт бөлүп бизге. Силерге дагы рахмат келгениңерге. Маалымат бердиңиз. Жигиттер, андыктан шашылыңыздар, орундар чектелүү. Колдон келишинче репост, кыргызча контент, кыргыздарды өзүбүз колдоп, өнүктүрөбүз, өсөбүз. Бул башталышы туугандар. Кыргызстан буйруса бир аз эле убакыттын ичинде Орто Азиядагы эң чоң пикке чыккан окуучу борборго айланат. Андыктан баарыбыз чогуу өсөбүз, өнүгөбүз. Баарыңарга Алланын рахматы, берекеси болсун. Ассаламу алейкум. Assalomu alaykum.